Негизи жалпы эле республикабызда болуп жаткан мыйзамсыз курулуштар боюнча менин оюм түз. Себеби бардык жерде мындай айтканда порядок болуш керек. Себеби буга чейинки курулуп кеткен мыйзамсыз бардык курулган объекттер алынганы эң бир туура деп эсептейм. Себеби элге ыңгайлуулук айрыкча биздин Баткен шаарындагы жол жээгинде өтүүчү өтмөктөр же болбосо мындай жөө адамдар басуу жерлер көпчүлүгү ошондой курулуштардын айынан жок болуп же болбосо кирип кеткен да. Бул албетте жөө жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуу үчүн бул албетте сөзсүз колдойм. Менин көз карашым эң жакшы, туура кылат. Себеби буга чейин бүт бар жок көчөдө адам басып болбойт. Базардагы сыртка көчөгө чыгып кеткен. Азыр кара кандай жакшы. Баягыда көчөдө саткандар базардын ичиге кириптир. Бүгүн көрүп өтө жакшы кубандым, сүйүндүм. Өзү негизи мыйзамсыз курулуштар мына шаарлар ичинде дагы көбөйүп кеткен. Ошолорду дагы бир катар иретке келтирип, ошолорду бузуп, жолдорду кеңейтип, жакшы мына заманбап магазиндерди куруп, көптөгөн коммуналдарды жок кылып, ушундай магазиндер курулса жакшы болот да, башаламан болбой, бардыгы бир иретте болуп, курулганы жакшы деп ойлойм мен. Буга менин оюм түз эле. Себеби дегенде мамлекеттин жери мамлекетке өткөрүлүш керек. Биз эми пенделик кылып ачыкча жерлерди чындыгында кээ бирки жерлер үйлөр, имараттар, башка эмелер чындыгында киргизип алышкан 1 метр, 2 метр көпчүлүгү. Бул мамлекеттин жери өзүнүн эмесине мыйзам түрүндө өткөрүлүш керек деп ойлойм да. Жакшы, кеңейтилсин, мыйзамсыз курулган курулуштарды алсын, жолго чыккандар кирсин, мен колдойм. Эми өзүбүз каалаган нерселер болуп атат да, бизге каттык бирөө керек, каттык башкарыш керек деди, каттык башкарып атат. Туура эле. Эми шаарда жакшы шарт, кеңири жол шарт болсо жакшы да элге дагы эле. Эми башка жактан ошо отурган коммерсанттарга же бирөөлөргө бир чекеден шартты түзүп берип туруп, көчөлөрдү кеңейтсе жакшы болот. Менин оюм энди кеңге кең дүйнө дейт. Кең болгон жакта эл бир жолу жолго чыгып алды. Енді мынчалык кылбаса бир жолду эм тосолаган жатат. Мүмкүн болушунча жакшы болуп атат. Эртең мына столбаларды жылдырса, жол кеңири болсо, элге эм жакшы, тротуарлар болот. Машина сашына авария аз болот. Бул эл үчүн эле бул болуп аткан нерсе. Мен ошо келечекте Баткенде гүлдөө өскөн, ошо жол чекелеринде кичине жолдор бар, ошол окуучуларыбыз коопсуз жолдо жүргөнүн каалайт элем. Элестетем, ошол буюрса жакын калды. Буюрса 5 жыл 3 жыл аралыгында биз ошого жетишебиз, бирок бирдиктүү аракет кылганыбызда гана жетишебиз да. Биздин Баткенибиз өтө тар эде. Адамдардын жүрүү болбойт көчөлөрдө. Машиналар дагы батпайт эде. Мына көчөлөр кеңейип, машиналар кеңири жүрүп, базарлар жылып, раса шарт жакшы болуп калды. Биздин Баткенде ушинтип оңдоо болсо качан оңолот? Бузганыга 100% мен кошуламын. Ушинтип иштеп аткандарга бардыгыга мен рахмат айтамын. Шаардын көркүчүн менимче жакшы болот. Себеби жол кеңейгенде менин баягы өзүнчө бир архитектура келип, чийип берип, ошолго байланыштуу зданиялар курулуп, ишканалар же магазиндер ирети менен болгондо жакшы болот. Көрктүү дагы болот. Жарандык пикир бул, мисалы, каждый жаран жакшы болсунга умтулат да. Кайерде болсун жакшы болсунга умтулат да. Жакшы болсо бизге дагы эле жакшы да. Если мыйзам чегинде болсо кыла берсиндер. Биз каршылыгыбыз жок.